Бул жол карапайым адамдар үчүн. Бул жол болсо өзгөчөлөр үчүн. Эми Манас аэропортуна жетүү үчүн эки башка трасса болот. Манас аэропортуна жаңы жол курулууда. Ал түндүк айланма жолу менен Жаш Гвардия көчөсүнүн кесилишинен башталат. Жаңы жол Бишкек-Манас аэропорту трассасына катарлаш түшүп, жалпы эл үчүн пайдаланууга берилет. Ал эми биз конуп калган негизги жол расмий делегациялар, өкмөттүк кортеждер жана Манас 2 комплексине баргандар үчүн гана болот. Аэропорттун кире беришиндеги автоматтык төлөм шлагбаумдары орнотулган аймакта жол 8 тилкеге чейин кеңейтилет. Андан кийин кайра 2 тилкеге чейин кууш болуп, 650 орунду көп кабаттуу унаа токтотуучу жайга чейин созулат. Кыргызстан аэропорттору ишканасынын айтымында жаңы жол башаламандыкты жоюп, элдин каттамын иретке келтирүү үчүн курулууда. Бирок учурдагы трасса менен деле аэропортко тыгыз жетүү ыңгайлуу болчу. Жаңы долбоорго канча каражат жумшалары азырынча белгисиз. Сиз бул боюнча кандай ойдосуз? Пикириңизди комментке калтыра кетиңиз.